Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү кезектеги сабагыбыз 9-класстарга геометрия сабагынан болмокчу. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы цилиндрдин көлөмү. Анда эмесе бүгүнкү сабактын максаты менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты төмөнкүдөй. Цилиндрдин көлөмү жөнүндө түшүнүк аласыңар. Цилиндрдин көлөмүн эсептөөнү үйрөнөсүңөр. Турмушта кездешүүчү цилиндр формасындагы буюмдардын көлөмдөрүн эсептөөнү үйрөнөсүңөр. Биз өткөн теманы эске салалы. Цилиндр деп эмнени айтабыз? Цилиндр деп тик бурчтукту анын бир жагына айланасында айландыруудан пайда болгон тело цилиндр деп аталат. Мисалы бизге А, В, О1, О тик бурчтугу берилсе, ушул тик бурчтукту О1 жагынын айланасында айландырсак, анда цилиндр пайда болот. Мында О1 жагы айлануугу же бийиктиги деп аталат. Ал эми АВ жагы түзүүчүсү деп аталат. АО, ВО1 кесиндилери, радиустары, алар октун айланасында айланууда параллель жана барабар тегеректерди аныктайт. Ал тегеректер цилиндрдин негиздери деп аталат. Анда эмесе биз ушул алдыңкы темаларды эске түшүрүү үчүн төмөнкүдөй мисалдарды аткарып көрөлү. Цилиндрдин радиусу 2,2 см болсо, негиздерин аянтын эсептегиле дептир. Бул берилишти биз төмөнкүдөй жазып алсак болот. Радиусу 2,2 см, негизин аянтын тапкыла дептир. Анда эмесе цилиндрди сызып алсак, цилиндрдин радиусу 2,2 см, негиздерин аянтын тапкыла дептир. Цилиндрдин негизи тегерек болгондуктан тегеректин аянты πr квадратка барабар болушун билебиз. Бул тегеректерден экөө болгондуктан анда цилиндрдин негизин аянты s барабар 2πr квадратка барабар болот. Бул туюнтмага рдин маанисин алып келип койсок, радиустун маанисин алып келип койсок, анда төмөнкүдөй болот. 2 көбөйтүү 3,14 көбөйтүү 2,2 см квадраты. Бул туюнтмаларда көбөйтүүнү аткарсак, 6,28 көбөйтүү 4,84 см квадрат болот. Бул жерден көбөйтүүнү аткарсак, 30,10,000,3952 см квадрат. Бул жыйынтыкты 10^3 чейин тегеректей турган болсок, 30,4 см квадрат болот экен. Экинчи тапшырмага көңүл буралы. Анда экинчи мисалга цилиндрдин радиусу 1,2 дм, бийиктиги 2,5 дм болсо, толук бетинин аянтын эсептегиле дептир. Анда бул берилишти төмөнкүдөй түрдө жазып алсак болот. Радиусу 1,2 дм, бийиктиги 2,5 дм, анда толук бетинин аянтын табабыз. Биз цилиндрди төмөнкүдөй түрдө сызып алсак, радиусу 1,2 дм, бийиктиги 2,5 дм. Цилиндрдин толук бетинин аянтынын формуласын алдыңкы темада өткөнбүз. Цилиндрдин толук бетинин аянты цилиндрдин каптал бетинин аянтына негиздеринин аянтын кошсок, анда цилиндрдин толук бетинин аянты чыгат. Бул туюнтманы өзгөртө турган болсок, 2πr кашан сыртына чыкса, каша ичинде h кошу r болот. Бул формулада r жана h тамгаларынын ордуна маанилерин алып барып койсок, анда төмөнкүдөй түрдө жазылат. 2s барабар 2 көбөйтүү 3,14 көбөйтүү 1,2 дм, каша ичинде 2,5 дм кошуу 1,2 дм. Бул жерде көбөйтүүнү аткарсак, 6,28 көбөйтүү 1,2 дм, көбөйтүү 3,7 дм. Бул туюнтмаларды, бул сандарды бири-бирине көбөйтө турган болсок, анда жыйынтыгы 27,10,008,832 дм квадрат. Бул жыйынтыкты 10^3 чейин тегеректесек, анда жыйынтыгы төмөнкүгө барабар болот, 27,9 дм квадрат. Цилиндрдин көлөмү, анда жаңы темага көңүлүбүздү буралы. Негизинин радиусу rге жана бийиктиги hга барабар болгон цилиндрдин көлөмү негизинин аянтын бийиктигине көбөйткөнгө барабар.
Мисалы, бизге ушундай цилиндр берилсе, цилиндрдин радиусу эрге барар, ал эми бийиктиги ашка барар болсо, анда цилиндрдин негизинин аянты πr квадрат болот. Ошол негизинин аянтын бийиктигине көбөйтсөк, анда цилиндрдин көлөмү келип чыгат. Башкача айтканда, мына цилиндрдин көлөмү негизинин аянтын бийиктигине көбөйткөнгө барар. Негизинин аянты s десек, анда негизинин аянты πr квадратка барар. Демек, цилиндрдин көлөмүнүн формуласы v барабар πr квадрат көбөйтүү h. Бизге төмөнкүдөй тапшырма берилсин. Биринчи мисал, цилиндрдин радиусу 2 тамырасында 2, ал эми бийиктиги 5ке барабар. Экинчи мисал, цилиндрдин радиусу 4, бийиктиги 0,04 барабар болсо, көлөмүн тапкыла дептир. Үчүнчү, цилиндрдин радиусу тамырасында 10, бийиктиги 3,6 барабар болсо, көлөмүн тапкыла дептир. Анда бул тапшырмаларды төмөнкүдөй аткарабыз. Цилиндрдин көлөмүнүн формуласын өттүк. Цилиндрдин көлөмүнүн формуласы негизинин аянтын бийиктигине көбөйткөнгө барабар. Анда эмесе төмөнкүдөй аткарсак болот. Биринчи тапшырма мына негизинин аянты формуласына койсок, π көбөйтүү 2 тамырасында 2-нин квадраты көбөйтүү 5. Демек, биринчи тапшырмабыздын көлөмү 40 π барабар экен. Экинчи тапшырмабыздын көлөмү 6,4 π барабар экен. Үчүнчү тапшырманын көлөмү 36 π барабар экен. Мына бул жерде r'дин ордуга эле радиустун маанисин койсок, анда формуланын негизинде πr квадраттын ордуна r'дин ордуна койсок, ушундай болуп чыгат. Анда эмесе экинчи мисалга көңүлүбүздү буралы. Бизге төмөнкүдөй цилиндр берилсин. Цилиндрдин диаметри 26 см, башкача айтканда абы 26 см барабар, бийиктиги 12 см дейт. Асы 12 см. Анда бул берилишти төмөнкүдөй жазып алсак болот. Абы барабар 26 см, асы барабар 12 см, көлөмүн тапкыла дептир цилиндрдин. Анда эмесе чыгарып көрөлү бул цилиндрдин көлөмүн табууну. Цилиндрдин көлөмүнүн формуласы негизин аянтын бийиктигине көбөйткөнгө барабар экендигин билебиз. Ушул формулага маанилерин коюп эсептейбиз. Анда биринчи кезекте радиусту таап алсак, радиус бул диаметрдин жарымына барабар. Башкача айтканда, бул цилиндрдин радиусу 13 см барабар. Анда формулага маанилерин коюп эсептесек, төмөнкүдөй болот. π көбөйтүү 13-тин квадраты көбөйтүү 12. Ошондо бул туюнтманы көбөйтсөк, 2028 πге барабар. Демек, бул цилиндрдин көлөмү 2028. Бизге төмөнкүдөй мисал берилсе, үчүнчү мисалга көңүлүбүздү буралы. Эгерде нефтинин тыгыздыгы 0,85 грамм сантиметр куб болсо, анда диаметри 18 метр жана бийиктиги 7 метр болгон цистернага канча тонна нефти батат дейт. Ушуну эсептеп чыгышыбыз керек. Бул тапшырманы эсептөө үчүн берилишин төмөнкүдөй түрдө жазып алышыбыз керек. Мына цистернанын диаметри 18 метр дейт. Диаметрди d менен белгилейбиз. Демек, d барабар 18 метр. Ал эми бийиктиги 7 метр дейт. Нефтинин тыгыздыкты p тамга менен белгилейбиз. Анда тыгыздыгы 0,85 грамм сантиметр куб дейт. Бул нефтинин массасын тапкыла дептир. Алгач биз цистернанын көлөмүн эсептеп чыгарып алышыбыз керек. Цистернанын көлөмүн эсептөө үчүн цистернабыз цилиндр формасында болгондуктан цилиндрдин көлөмүн эсептөө формуласын колдонобуз. Мына цилиндрдин көлөмүн эсептөө формуласы негизин аянтын бийиктигине көбөйткөнгө барабар дедик. Башкача айтканда, көлөм v барабар πr квадрат көбөйтүү h. Бул жерде π'нин мааниси 3,14, көбөйтүү радиус диаметр 18 метр болгондуктан бул
цистернанын радиусу 9 метрге барабар болот. Радиустун ордуна 9'du жазабыз. Демек 9'дун квадраты көбөйтүү h7-ге барабар. H'тын ордуна 7 жазабыз. Анда бул туйманы эсептесек, демек цистернанын көлөмү 1780,38 метр кубка барабар экен. Эми бул нефтинин тыгыздыгын килограммга айландырып ала турган болсок, мына 0,85 грамм сантиметр кубту килограммга айландырсак 850 килограмм метр куб болот экен. Анда нерсенин массасын табуу үчүн анын тыгыздыгын көлөмүнө көбөйтсөк, нерсенин массасы келип чыгат. Башкача айтканда, М барабар P көбөйтүү көлөм V. Бул жерге тамгалардын ордуна маанилерин койсок, анда төмөнкү барабар болот. М барабар 850 килограмм метр куб көбөйтүү 1780,38 метр куб. Бул сандарды бири-бирине көбөйтсөк, анда 1.513.323 килограмм. Демек 1.513.323 килограмм экен нефтин жалпы массасы. Бул массаны тоннага айландыра турган болсок, анда 1513.323 тонна экен. Демек, ушул көлөмдөгү цистернага ушунча тонна нефти батат экен. Жообу 1513.323 тонна чыгат экен. Анда силерге практикалык тапшырма, силер тийиштүү ченөөлөрдү аткарып, цилиндрге окшош буюмдардын көлөмдөрүн өз алдыңарча табасыңар. Анда эмесе силерге үйгө тапшырма. Үйгө тапшырма үчүн силер ушу шилтеме аркылуу же ушул QR код аркылуу кирсеңер, силерге тапшырмалар берилген. Силер ушул шилтеме аркылуу кирип тапшырмаларды аткарасыңар. Анда эмесе сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.